Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, ашууларда кар көчкү жүрүү коркунучу жаралганын эскертет. Анда 15 октябрдан 17 октябрга чейинки жаап өткөн жаан жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунун 121-135 чакырымдарындагы Төө ашуу ашуусунда кар көчкү түшүп, кар күрткүсү күтүлүүдө. Жолго чыгып аткан биздин айдоочуларга айта кетет элек, жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырсын, себеп дегенде жыл сайын эле биздин октябрь айында ушундай Бишкек-Ош унаа жолунда атайын көп тыгындар болуп, себеби эле биздин жарандар жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырбаганда болот. Ошондой эле баардык чыгып аткан биздин айдоочулар биздин ошо алып бара жаткан жарандарды автоунаадагы өмүрүн сактоо максатында. Бул күндөрү жолдор тайгак болуп муз тоңгондуктан унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин бийик тоолуу унаа жолдору жазга чейин эки тараптуу жабылганын билдирген. Ага ылайык Жалал-Абад облусунун Ала-Бука Жаңы Базар Кировка унаа жолунун Кара Бура ашуусундагы каттамы, ошондой эле Жалал-Абад Казарман унаа жолунун Сары Кыр ашуусундагы каттамы 14 октябрдан тарта жабылган. Бул эки ашууда тең жыл сайын кар аябай көп жаайт. Жазга, күздөн жазга чейин бул жолдор жылда эле жабылат. Себеп дегенде биздин адамдардын өмүрүн сактоо максатында ошо ашууда калып калбас үчүн биздин ошо Сузак акимин жана Чаткал акиминин жыл сайын эле жолдор жабуу боюнча буйруктарын чыгарышат. Ушул күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, айрыкча Төө ашуу, Ала бел, Көк бел жана Өтмөк ашууларында кар жаап, кардын калыңдыгы 25-30 сантиметрге жеткен. Транспорт министрлигинин маалымат бөлүмү билдиргендей, ушул тапта министрликке караштуу жол тейлөө ишканаларынын аймактык түзүмдөрү жол тыгыны жаралбаш үчүн жолдорду тазалап, туз кум себүү жумуштарын аткарышууда. Төө ашуу перевалында кичине тыгын болуп атат. Анткени ал жака эртең менен кое берген баягы оор жүк ташыган машиналар барып туруп калышты. Ошон үчүн ал жерде азыр баягы искусственный пробка деп коебуз. Ошондой пробкалар болуп кичине оорчулук болуп атат. Ошон үчүн айтып кетер элем, карама каршы тилкеге чыкпоо керек. Тиги автомашиналарга вообще тыюу салынат. Анткени баягы карама каршы жолдорго автомашиналар чыга салып, жолду бөгөп, биздин баягы кум чачкан, ошондой эле карды тазалаган спец автомашиналар барып өз жумуштарын аткарууга тоскоолдук кылып атат. Андан сырткары айта кетиш керек, кечээ күнүн кечинде Сосновка постунда, ошондой эле Каракөл постунда биз баягы ашууларга чоң жүк ташыган автомашиналарга чектөө киргизгенбиз. Ал чектөөнү эртең менен бүгүн алып, кайта кар жаап атканына байланыштуу кайта чектөө киргизилди. Ошондой эле инерттик каражаттар жетиштүү экенин кошумчалады. Ал эми Кыргыз гидромет борбору 16 октябрдан тарта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жааган жаан карга айланарын билдирет. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин, Ысык көл акваториясынын батыш тарабында 18-23 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. 17 октябрда Ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан кар, тоолуу райондорунда кар жашоо күтүлөт. Чүй, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жашоо күтүлөт. Талас, Ош, Баткен облустарында жаан-чачын күтүлбөйт. Республиканын айрым жерлерине туман дагы түшүшү күтүлөт. 16-17 октябрларда абанын температурасы мындан ары төмөндөп, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 градуска чейин, күндүз 3-8 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Талас өрөөнүндө түнкүсү -3 суктан +2 жылууга чейин, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсү 3-8 градус жылуу, күндүз 15 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Тоо этектеринде түнкүсү -4 сууктан +1 жылуулукка чейин. Ысык көлдө түнкүсүн -1 градус сууктан +4 жылуулукка чейин өзгөрүлсө, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -4 градус сууктан +1 жылуулукка чейин өзгөрүлөт. Ошондой эле 17-18 октябрда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде 0-2 градус үшүк жүрөт. Бул мөмө жана жашылча жемиштерге казылып алынган жана казыла эле картошка үчүн кооптуу экенин эскертет. Акылай Маратова, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ.